Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош жарнаманын бул чыгарылышында ХБКдан сатыла турган ремонту толук бүткөрүлө элек 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегин толук түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен ХБКда турам. Бул жакта гипермаркет Фрунзе жайгашкан. Мурунку аталышы Фрунзе, азыркы учурда гипермаркет Азия болуп өзгөрүлүп калган. Анын жанында болсо Два прораба жайгашкан. Ушунун эле артына өтөсүздөр дагы, артына өткөнүңүздөрдө бул жер 143 маршрутканын конечкасы болуп калат. Ушунун эле артына өтсөңүздөр, мына ушул көчө жайгашкан. Ушул көчө менен ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында үчүнчү көчө жайгашкан. Ошол үчүнчү көчөгө кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Дарегини түшүндүңүздөр. Бул жерде 143 маршрутканын конечкасы жайгашкан. Бул жакта болсо гипермаркет Азия жана ошондой эле Два прораба жайгашкан. Же болбосо ушунун жанындагы мына ушул көчө менен дагы бул жакка кирип келсеңиздер болот. Өзүнүн мына ушундай асфальт көчөсү бар. Мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул көрсөткөн үчүнчү көчөгө киресиздер дагы, ичкериге бул жака бир 150 метр бул жака карап кирип келгениңиздерде ушул эле үчүнчү көчөнүн жолдун сол тарабында 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар. Ушул үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Катуураак сүйлөй бересиз, а? Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй экен. Биринчи кабатында канча бөлмө? Биринчи кабатында 3 бөлмө да. Анда экинчи кабатында да 3 бөлмө болуп калат экен, а? Экинчи кабатында да 3 бөлмө. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй бышык кыш менен тургузулган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айнек терезелер дагы эң жакшы бир пластик терезелерден коюлган. Брон эшик коюлуптур. Крышасын көрүп атасыздар, жасалып, турника менен жабылган. Бул жакта суу түтүчөлөрү дагы орнотулган. Мындай жатканда бүтүп эле калган үй экен. Жериңиздер канча сотук? Жер өзү 5 сотик. 5 сотук, а? Жакшы. Үйдүн 4 тарабы тең тосулган. Мына ушундай пескоблок менен тосулган. Бул жакта болсо жакшы бекем варата дагы коюлган. Жери канча дедиңиз? 5 сотик да. 5 сотук экен, а? Бул жакта жакшы брондолгон чоң темир варатаны ачып, ичкериге кире беребиз. Жери 5 сотук экен. Кандай условиялары бар азыр? Азыр условия суу, свет, канализация бар да, бир газ жок. Суу бар экен, а? Свет бар экен. Канализация бар экен. Газчы? Ушу газ келе элек да, өзү ошол чечилет деп аткан негизи. Жакынкы күндөрдө келип калат экен, а, газ? Газ, анан кийин отопление дагы жакын эле арада жайгашкан да. Көчө кире беришинде. Көчөнүн кире беришинде келген, а? Келген. Ошол жерден туташтырып, мына соседтер мен чогуу келинет деген пландар бар. Жакшы. Мынакей достор, азыр мына ушул биз турган 3-чү көчөнүн башына отопление келген экен. Бул үй болсо ортоңку тарапта жайгашкан үчүн, Кудай буйруса жакынкы күндөрдө бул жака дагы отопление келет экен. Мындай жатканда суу, свет, газ, бир гана газ жок экен. Суу, свет, отопление, канализация бар экен. Жакшы. Үйүңүздөрдүн салынганына бүткөндө канча болгон экен? 2 жыл болду да. 2 жыл, а? 2 жыл. Узун турасы канча болуп калат? 12-10. 12-ге 10. Жакшы, 2 жыл болуптур бүткөндө. Бул жак эмне болуп калат? Ишканабы? Бул жак эме? Склад. Ресторан окшойт, билбейм мен келетин да. Бул жак жанагы ресторан экен да. Жакшы. Жери 5 сотук экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жери дагы тегиз, бул жакта кран чыгарылган, суунун напору жакшы экен. Жакшы. Документтери кандай? Документтери кызыл китеп бар. Документине проблема жок, а? Проблема жок. Бул жака киргениңиздерде эле бул жак санузел экен, а? Бул жак биринчи этаждын санузели. Көрүнүп турат, бул жакта санузел болуп турат. Электромонтаждары дагы бүтүп эле калган экен. Сол тарапта болсо бул биринчи бөлмөсү, конок бөлмөсү болуп калат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кеңир болуп турат. Ички ремонтуна келе турган болсо, кумшубак, айнек терезелери пластик. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган экен, а? Плита. Жакшы. Плита басылган экен, мындай шум-пум, эч кандай дүпүрөгөн үндөр угулбайт. Эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Бул экинчи бөлмөсү болуп калды. Ата-энелердин муктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Бөлмөлөрүн дагы байкап атасыздарбы? Өтө кеңири кенен экен. Бул жагында кандай бөлмө? Жабык го? Бул жак азыр эме
Birdemke barбы içinde? İçinde emeler var. Bayda çideler çıkıştılar. Üçün. Мындай айтканда 3 бөлмө өткөн да, биринчи кабат, а? Birinci kavat 3 bölüm var. Мынакей достор, үчүнчү бул жагы болсо кире бериши болуп калат. Коридор. Коридорда кеңири кенен болуп сонун болуп турат. Жакшы. Бул жак менен сиздер лестница менен экинчи кабатка көтөрүлөсүздөр. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе сиздерге экинчи кабатын дагы көргөзүп берели. Так, мынакей достор, биз бул жакта лестница менен экинчи кабатка көтөрүлдүк. Бул жакта көрүп атасыздар, даже көтөрүлүп атканда бул жакта айнек терезелери бар экен, жарык болуп, сонун болуп көрүнүп турат экен. Чыкканыңыздарда эле бул жагы кичинекей бир коридор. Бул жактан баштай берели. Бул да киргениңиздерде эле бул дагы бир конок бөлмөсү болуп калат экен. Бұл жақ эме Кандай болуп калат? семейный болот, спальный болот. Семейный спальня, бул жагычы? Экинчи этаждын санузели гардеробу менен. Наркы жагында санузел экен, бул жагы гардероб. Өтө сонун проект экен, карасаңыздар. Бул жер гардероб, кийимиңиздерди, бут кийимиңиздерди бүт баардыгын коесуздар. Бул болсо экинчи кабаттагы санузел, душ, ажаткана бүт баардыгы ушул жакта. Жакшы. Ичи бүтүп эле калган, айнек терезелери коюлуп, дубалдары болсо кумшубак болгон. Ремонту дагы сонун экен, жакшы. Экинчи бул жак крышасы кандай болгон ага? Ылай басылганбы? Ылай тоголок басылган да. Мындай ылай басылган болсо жакшы да, шамал болбойт, суук болбойт, жакшы. Бул жагы конок бөлмөсү окшойт, бул жага? Жак. Бир аз кеңирээк болуп турат. Мынакей достор, жакшы. Бул жагы бир ата-энелердин же болбосо бир балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Документтер бүт баардыгы так дедиңиз, Документтеринен проблема жок. Проблема жок. Жакшы. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе аралык замандаштар, мына ушул эле лестница менен биринчи кабатка түшө берели. Так, мынакей достор, жанагы лестница менен биринчи кабатка көтөрүлдүк, биринчи кабатка түштүк. Бул жагы коридор болуп калат, кире бериши. Эң негизгиси коридору, кире бериши дагы кеңири кенен экен. Жакшы. Биз сиздерге азыр 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт баардык маалыматын алып бердик. Эми үйдүн сыртына чыгабыз. Каптал тарабын көрүп атасыздар. Дубал менен үйдүн ортосунда бир 1,5-2 метр аралык бар экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Аркасында дагы ошондой да. Места бар, Аз бул жактан да көргөзөлү. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп калат? Бүт баардыгына ХБКда жайгашкан да эми, Ооба да, жакын ортодо эле мына жерде. Бүт баардыгы эле жакын го дейм, айтып аткан нерселерчи. Мечит, садик, школ. Мынакей достор, эми билесиздер, жанагы гипермаркет Фрунзени билесиздер, азыркы учурда Азия деп аталып калган, ошол эле гипермаркет Азиянын артында жайгашкан. Машкан конечкасы дагы бар ал жерде. Деги эле бүт баардык керектелүүчү мектеп, бала бакчага бүт баардыгына жакын. ХБКны билесиздер, өнүккөн райондордун бири. Үйдүн арт тарабы болсо бир 3 метр аралык бар экен, Бул жака бир 3 очок кылып койсо болот. Эми өзүңүздөр кийин алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай кылып ремонт кыла бересиздер. Баасын канча tutасыз? Баасын 90 деп атабыз. 90, $90,000 кеми болобу? Эме кылабыз да, сүйлөшөбүз, анан өзү негизи мына шаардан үйлөр болсо деле варианткачы. Жарым жартылайын. Шаардан квартираны берет дагы, үстүнө акча кошуп алмашат экен да? Ошондой вариант кылсак болот. Вариант жолдору бар экен, мындай айтканда. Эми бул жерде билесиздер, 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген, местныйлар жок. Андыктан кеңири ойлонбой ала берсеңиздер болот. Бүт баардыгы ар ким ар тараптан көчүп келген. Кеңири алып жайланыша берсеңиздер болот. Мына 9 баягы түшүп аткан дом ушул жерде, Асман беле, кайсы эле? Асман деген домбу? Дом ошол баягы Фрунзенин артында түшүп аткан. Мына жактан көрүнүп турат, 9 үчтүк дом түшөт деп атпадыбы? Ошонун жаны да. Ошонун эле арты болуп калат экен да? Ошонун артка жагы. Жакшы, өтө сонун. Болуп тур экен, онда ийгилик, жаксатып алыңыздар, Алла разы болсун. Мынакей достор, биз сиздерге толук бүткөрүлө элек 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт баардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздерге жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, бул жерге үйдүн эсин номерин белгилеп коем.
өзүңүздөр чалып сүйлөшүп ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Адресин түшүндүрдүк. Андыктан колдон чарбаңыздар, кеми болот, кыргызчылык кылып ырымына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору дагы бар дейт. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.